Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Кайрадан жолугушуп жатканыма өтө кубанычтамын. Буга чейин биз силер менен бүтүн көрсөткүчтүү даражаларды пайдаланып, алардын касиетин пайдаланып, мисалдарды чыгарганды үйрөнгөнбүз. Мына балдар, ушул даража деген көп маанилүү сөз экендигин мурунку сабакта мен силерге түшүндүрүп кеткем. Аларды биз илимдерде, химияда, математикада, физикада колдонорубузду көрсөткөм. Жана ошондой эле медицинада, төш белгиде даража деген сөздү колдоноорун көрсөтүп кеткем. Анда балдар, бүгүн биз силер менен ушул физика илимдеринде, техникада, химия илимдеринде пайдаланган өтө чоң, өтө кичинекей сандарды кантип ыңгайлуу кылып жаза аларыбызды бүгүн силерде ушул сабакта үйрөнөбүз. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы сандын стандарттык түрү, сандардын жакындатылган маанилери менен амалдарды жүргүзүү. Кайталайм, сандын стандарттык түрү, сандардын жакындатылган маанилери менен амалдарды жүргүзүү. Силер жазып алдыңар деп ойлойм. Анда келгиле балдар, илим жана техникада, мисалы физикада жер планетасынын көлөмү жөнүндө сөз кылганда өтө эле чоң. Жана химия илиминде суунун молекуласынын диаметри өтө эле кичинекей сандар кездешет. Көрдүңөрбү балдар? Өтө эле чоң, өтө эле кичине сандар кездешет. Ушул сандарды кантип окуйбуз, кантип жазабыз, жана ушул сандар менен кантип амалдарды жүргүзө алабыз? Мына ушул суроого бүгүн биз силер менен жооп беребиз. Демек, ушул суроону ыңгайлуу кылып кантип жооп бере алабыз, балдар? Демек, ушул чоң, өтө эле кичинекей сандарды кантип жазууга мүмкүн? Кандай деп ойлойсуңар? Аларды жазып окуунун ыңгайлуу жолу барбы деген суроону койдук. Анда буга жооп бериш үчүн оң санына көбөйтүүнү жана даража түшүнүктөрүн эске алып, жердин көлөмүн кыскача жазууга болот. Муну силер физика илиминде үйрөнгөнсүңөр. Демек, кыскача жазыш үчүн бул санды А саны деп эсептесем, анда А көбөйтүлгөн 10^n даражасы. Көрдүңөрбү? Көбөйтүүнү жана даража түшүнүгүн пайдаланып жазып атам. Чоң санды кичирейтип жазып алууга болот экендигин көрсөтөйүн дегем. Көрдүңөрбү? А деген кичинекей А саны бирден чоң же барабар, 10дон кичине болушу керек экен. Анда мен бул санды кантип жаза алам? N саны А санынын тартиби, балдар. Анда 1/1083 көбөйтүлгөн 10^12 даражасынын километр кубка барабар экендигин жазып алсам болот. Демек, жердин көлөмү канча барабар десе, мен бул санды кичирейтип, оңой кылып 1/1083 көбөйтүлгөн 10^12 даражасын километр куб деп жазып алсам болот экен. Карагылачы, жердин көлөмүн туюнткан сан тартиби 12ге барабар экен. Көрдүңөрбү? Демек, жердин көлөмүн туюнткан сандын тартиби 12ге барабар. Мен бул өтө эле чоң санды кичинекей кылып 1/1083 көбөйтүлгөн 10^12 даражасы километр куб деп оңой жазып алсам болот экен. Эми өтө эле кичинекей сан бул суунун молекуласынын диаметри болчу. Балдар, ушуну ыңгайлуу канча жазып алууга болот? Демек, сандын стандарттык жазылышынын жардамы менен мен аларды көбөйтүү жана даражанын түшүнүгүн пайдаланып жазып алсам болот экен. Бул 3 көбөйтүлгөн 10^-10 даражасынын метр экен. Карап көрүлөчү, балдар. N санынын А санынын тартиби деп атпайбызбы? Демек, суунун молекуласын туюнткан сандын тартиби 10го барабар экен. Көрдүңөрбү, балдар? Демек, ушундай жазууга каралып жаткан сандардын стандарттык жазылышы деп аталат. Ушул сандар карап көрүлөчү, 1/1083 көбөйтүлгөн 10^12 даражасы жана 3 көбөйтүлгөн 10^-10 даражасы бул сандардын стандарттык түрдө жазылышы деп аталат. Көрдүңөрбү? Өтө эле чоң жана өтө эле кичинекей сандарды стандарттык түрдө жаза алат экенбиз. Аны биз эгерде А саны деп, А оң саны деп алсак, анда А көбөйтүлгөн 10^n даражасы катары жазып алууга болот экен. Анда келгиле, балдар, стандарт деген эмне? Бул англис тилинен которулганда үлгү, норма дегенди түшүндүрөт экен. Демек, өтө эле чоң жана өтө эле кичинекей сандарды стандарттык түргө келтире алат экенбиз. Анда келе төмөнкүдөй ондук системаны карап көрөлү. 10^n даражасы. Балдар,
Силер билесиңер, бүтүн көрсөткүчтүү даража болгондуктан n нолдон чоң болушу мүмкүн. Келе бул даражаларды карап көрөлү. 10 бул 10дун 1 даражасы. 100 бул 10дун квадраты. 1000 бул 10дун кубу. Ал эми 10 000 10дун 4 даражасы. 100 000 бул 10дун 5 даражасы кылып жазууга болот экен. А эгерде n нолдон кичине болуп калсачы, карап көрүлөчү балдар. N нолдон кичине болсо 10дун минус 1 даражасы 0,1 барабар. 10дун минус 2 даражасы 0,100 барабар. 10дун минус 3 даражасы 0,1000 барабар. Ал эми 10дун минус 4 даражасы 0,1000 барабар. Ал эми 10дун минус 5 даражасы 0,100 барабар экен. Көрдүңөрбү? Демек, n'дин ондук системада n нолдон чоң болсо, 10дун 1, 10дун квадраты, 10дун кубу, 10дун 4 даражасы жана 10дун 5 даражасы кылып жазып алууга болот экен. N нолдон кичине болгон учурда 0,1 10дун минус 1 даражасы, 0,100 10дун минус 2 даражасы, 0,1000 10дун минус 3 даражасы кылып жазып алууга болот экен. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушул түшүнүктөрдү пайдаланып, келгиле А санын карап көрүлөчү. Өтө эле чоң сан. Бул өтө эле чоң санды стандарттык түргө келтирүү үчүн бизге сандын маани берүүчү цифра деген түшүнүк керек. Сандын маани берүүчү цифралары деп, анын башталышында турган нолдордон башка бардык цифралар аталат. Карап көрүлөчү, эң башталышында турган нолдордон башка бардык цифраларды атай алат экенмин. Менде эң биринчи турган 4 деген цифра. Демек, сандын маани берүүчү цифрасы 4 экен. Көрдүңөрбү балдар? Мына ушул сандын маани берүүчү цифраларын пайдаланып, мен азыр стандарттык түргө келтирем. Анда 4төн кийинки чоң санды мен кичирейтип жазып алыш үчүн 10дун 10 даражасы кылып жазып алам. Карагылачы балдар. Демек, канчага кичирейтишим керек? 9. Демек, 4,35 көбөйтүлгөн 10дун 9 даражасы. Кайра кайталайм. 4,35 көбөйтүлгөн 10дун 9 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн экен. Көрдүңөрбү балдар? Өтө эле чоң санды мен кичирээк кылып, ыңгайлуу кылып жазып алдым. 4,35 көбөйтүлгөн 10дун 9 даражасы. Келгиле дагы бир санды карап көрөлү. Өтө эле кичинекей санды. Сандын маани берүүчү цифрасы, балдар, 5 экендигин көрүп турабыз. Көрдүңөрбү балдар? Демек, бул санды мен чоңойтуп жазып алуум керек. Ал үчүн мен терс даража көрсөткүчүн пайдаланам. Канчага жылдырып атам бүтүрдү карап көрүлөчү балдар. 7 орунга. Көрдүңөрбү? Демек, бул учурда 5,8 көбөйтүлгөн 10дун минус 7 даражасы. Мына балдар, демек, өтө эле чоң санды 4,35 кылып жазып алууда мен сол жака 9 орунга жылдырдым. 9 орунга жылдырганда ал 10дун 9 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн экен. Ал эми өтө эле кичинекей санды үтүрдү оң жакты көздө 7 орунга жылдырганда 5,8 көбөйтүлгөн 10дун минус 7 даражасын алууга болот экен. Мына бул сандардын стандарттык түрдө жаздым. Балдар, А санын стандарттык түргө жазыш үчүн А көбөйтүлгөн 10дун n даражасы катарында көбөйтүндүү түрүндө жазып алууга болот экен. Эмгеле бул учурда кандай шарттар болушу мүмкүн? А бирден чоң же барабар 10дон кичине болушу мүмкүн. Карап көрөлүчү. 4518 деген санды. 4518 саны 10 саны жана 10дон чоң каалагандай сан оң сан менен туюнтулат экен. Карап көрөлөчү. Демек, бул учурда биз 4518 санын стандарттык түргө келтириш үчүн 10 саны жана 10дон чоң каалагандай оң сан менен туюнта алсак, кандай даража түрүндө кылып жаза алам? Бул учурда сандын маанисинин цифрасы 4 экен, балдар. Анда 5тин алдына үтүрдү коюу үчүн анда мен канча орунга жылдыраарымды көрүшүм керек үтүрдү. Карап көрөлөчү, балдар. Үтүрдү 3 орунга жылдырат экенмин. Анда бул учурда биздин даражабыз оң болот. Сандын тартиби оң, 10дун 3 даражасы. Мен үтүрдү 3 орунга жылдырдым. Андан ары, балдар, дагы кандай шарт болуп калышы мүмкүн экен? 0 менен 10дун арасындагы сандын тартиби 0 болуп калышы мүмкүн. Карап көрөлчү. 7,8
134 деген санды мен стандарттык түрдө жазган учурда 7 деген бул 10дон кичине сан эмеспи? Демек сандын мааниси 10дон кичине болуп тургандыктан бул учурда сандын тартиби 0 даража болуп калат экен. Карап көргүлөчү. 7,134 көбөйтүлгөн 10дун 0 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн экен. Жакшылап балдар карап тургула. Мен 3 шартты көрсөтөм. 3-чү шарты балдар. Мисалы 0,1958 деген сан бир санынан кичине болсо, демек оң сандын тартиби терс сан менен туюнтулат. Карагыла балдар. Сандын маани берүүчү цифрасы 9. Анда үтүрдү 5тин алдына коюу үчүн үтүрдү сол жака бир орунга жылдырат экенмин. Бул учурда сандын тартиби терс сан менен туюнтулуп калат. Терс сан менен туюнсам, демек 9,58 көрдүңөрбү? Бул учурда даража көрсөткүчү терс болот. Бир орунга жылдыргандыктан 10дун минус 1 даражасы болот экен. Мына балдар, мен силерге 3 шартты көрсөтүп атам. Көрдүңөрбү? Сандын тартиби минус 1 болуп калды. Эмгеле балдар, сандарды стандарттык түрдө жазып көрөлү. 732-ни стандарттык түргө жазып көрөлүчү. Жакшылап ойлонгула. Сандын маани берүүчү цифрасы кайсыл балдар? 7 экендигин көрүп турасыңар. Демек 3түн алдына үтүрдү коюу керек. Анда бул учурда мен үтүрдү оң тарапты көздөй 2 орунга жылдырат экен. Көрдүңөрбү? Демек 7,132 көбөйтүлгөн 10дун квадраты болот. Азыр эле биз шарттарды көрдүк. Бул учурда сандын тартиби оң сан экен, 2ге барабар экен. Үтүрдү жылдырдым, көрдүңөрбү? 2 орунга. Эми балдар, кийинкине карап көрөлү. 0,100,000-375 деген санды стандарттык түргө келтирип көрөлү. Сандын маани берүүчү цифрасы 3 экендигин көрүп турасыздар. Анда 7тин алдына үтүрдү коюу керек. Бул учурда көрдүңөрбү? Мен оң тарапты көздөй жылдырып атам. Үтүрдү оң тарапты көздөй 3 орунга жылдыргандыктан терс даража көрсөткүчү менен жазам. Анда 3,75 көбөйтүлгөн 10дун минус 3 даражасы деп жазып алууга болот экен. Мына балдар, биз сандарды стандарттык түрдө жаза алдык. Келе анда төмөнкүдөй мен силерге суроо бергим келип жатат. Берилген санды стандарттык түрдө жазгылачы. Мен силерге 4 вариант сунуш кылып жатам. Кана балдар, жакшылап ойлонуп, ушул сандын стандарттык түрү канча карар болду экен? Таап ойлонуп көрүлөчү. Силер ойлонуп таптыңар деп ойлойм. Анда мен туура жообун көрсөтө берейинчи. Демек, бул санды стандарттык түргө келтиришибиз керек экен балдар. Анда сандын маани берүүчү цифрасы 5 экендигин көрүп турабыз. 2нин алдына үтүрдү коюу керек. Демек, үтүрдү коюуда мен үтүрдү сол тарапты көздөй канча орунга жылдырат экен санап көрөлүчү? 7 орунга. Бул учурда мен сандын тартибин оң даража кылып жазып алам. Анда 5,2 көбөйтүлгөн 10дун 7 даражасы. Көрдүңөрбү балдар? Демек 52 миллионду мен 5,2 көбөйтүлгөн 10дун 7 даражасы кылып стандарттык түрдө жаза алат экенмин. Мына балдар, биз өтө эле чоң жана өтө эле кичинекей сандарды өзүбүзгө ыңгайлуу кылып туруп кыскача жазып алууга мүмкүн экендигин силерге көрсөтүп жатам. Анда балдар, бүтүн бөлүгүндө бир маани берүүчү цифрасы болгондой кылып амалдарды аткаргыла дейт. Мен силерге ушул амалда кантип аткарарын көрсөтүп көрөйүн. Жакшылап карап көрүлөчү. 6,5 көбөйтүлгөн 10 көбөйтүшүбүз керек экен 3,8 көбөйтүлгөн 10дун 4 даражасына. Бул учурда биз кантип көбөйтөбүз? Демек, санды санга көбөйтөлү балдар. 6,5-тү 3,8ге. Жана ошондой эле 10дун 4 даражасына көбөйтөлү. Көрдүңөрбү? Бизге ыңгайлуу болуп көбөйтүп алайын. Демек 6,5-тү 3,8ге көбөйтсөм 24,7 болот экен. Ал эми 10ду 10дун 4 даражасында көбөйтүүдө негиздери бирдей болгондуктан негизин өзүн жазып даража көрсөткүчтөрүн кошобуз. Анда 10дун 5 даражасын алат экенбиз. Балдар, санды стандарттык түргө келтирели. Сандын маани берүүчү цифрасы 2 экенин көрүп турасыңар. Көрдүңөрбү балдар? 24,7де сандын маани берүүчү цифрасы 2. Анда үтүрдү сол тарапты көздөй бир орунга жылдырганда биз 2,147 көбөйтүлгөн 10дун 1 даражасын алат экенбиз. Бир эле орунга жылдырып атпаймынбы? Демек 10го көбөйтөт экенмин. Анда балдар 2,147 көбөйтүлгөн 10
көбөйтүлгөн 10-5 даражасын стандарттык түрдө жаза турган болсом, негиздери бирдей болгондо даража көрсөткүчтөрүн көбөйтүүдө кошоорун билебиз. Демек 2,47 көбөйтүлгөн 10-6 даражасы кылып жазып алууга мүмкүн экен. Көрдүңөрбү балдар? Демек, бүтүн бөлүгүндө бир маани берүүчү цифрасы болгондой кылып амалдарды аткардык. Келе дагы төмөнкүдөй мисал карап көрөлү. Демек, жообу 2,47 көбөйтүлгөн 10-6 даражасы болот экен. Келе дагы ушундай мисал карап көрөлү. Бир маани берүүчү цифрасы болгондой кылып амалдарды аткарып көрөлү балдар. Карап көрөлүчү. Бул учурда биз бөлүүнү аткарат экенбиз. Келе анда санды санга бөлөйүн, даражаны даражага бөлүүнү аткарайын. Көрдүңөрбү балдар? Демек 3,362 бөлүнгөн 4,1 көбөйтүлгөн 10-3 даражасы бөлүнгөн 10-1 даражасы. Мында биз санды санга бөлөлү. 3,362-ни 4,1 бөлсөк 0,82 чыкты. Ал эми негиздери бирдей болгон учурда даражаларды бөлүүдө негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүн кемитебиз. Анда биз 0,82 көбөйтүлгөн 10-3 даражасынан -1 даражаны алабыз. Балдар, ушул эле учурда 0,82-ге көңүлүңөрдү буралы. 0,82-ни стандарттык түрдө жазыш үчүн, балдар, сандын маани берүүчү цифрасын карап көрөлүчү. Бул учурда 8 экендигин көрүп турасыңар. Демек, үтүрдү оң тарапты көздөй бир орунга жылдырабыз. Бул учурда 10-1 даражасын алам. Көрдүңөрбү? Ал эми негиздери бирдей болгондо -3-төн -1 алганда -2 чыга тургандыгын көрдүңөр. Демек, бул учурда дагы негиздери бирдей болгондо даражаларды көбөйтүүдө аларды кошо тургандыгыбызды билебиз. Демек, 8,2 көбөйтүлгөн 10-3 даражасы. Бүтүн бөлүгүндө бир маани берүүчү цифрасы болгондой кылып амалдарды аткардык. Жыйынтыгында жообу 8,2 көбөйтүлгөн 10-3 даражасын алдым. Мына балдар, сандарды стандарттык түргө келтирип, өтө эле чоң, өтө эле кичинекей сандарды келтирүүгө болот экен. Адамдын практикасында көпчүлүк учурда жакындатылган эсептөөлөр кездешет. Демек, ал жакындатылган сандарды биз тегеректөө дейбиз. Тегеректөөдө, мисалы, берилген санды тегеректейли. Бул учурда биз эмне кылышыбыз керек? Эгерде сан жүздүгүнө, ондугуна, бирдигине, ондук үлүшүнө, жүздүк үлүшүнө жана башкага чейин тегеректелген десе, анда ал санды 100, 10, 0,1, 0,1 жана башка тактыгына чейин берилген деп айтабыз. Демек, бул учурда кантип тегеректейбиз? 0,1 тактыгына чейин тегеректейбиз деп айтабыз. Ушул тегеректөө учурунда кеми менен алышыбыз мүмкүн, же ашыгы менен алышыбыз мүмкүн. Мына мен силерге 7,100,000-40,952 деген санды кеми менен тегеректеп көрөйүнчү. Карагыла балдар, бирдигине чейин 0,1 жана 0,1 тактыкка чейин тегеректеп көрөлү. Кеми менен болгондо балдар, бирдиги 7, ал эми 0,1 тактыкка чейин 7,4, 0,1 тактыкка чейин тегеректегенде 7,40 болот экен. Биз балдар тегеректөөнүн кеми менен аткардык, ашыгы менен аткарганда кандай болот экен? Келгиле бирдигине чейин 0,1 жана 0,1 тактыкка чейин тегеректеп көрөлү. Анда бул учурда 7 бирдикти карайлы, ашыгы менен болгондо 8 болот балдар. Ал эми 0,1 тактыкка чейин болгондо ашыгы менен 7,5. 0,1 тактыкка чейин болгондо 7,41 кылып тегеректеп алууга мүмкүн экен. Мына көрдүңөрбү? Мына ушундай кеми менен, ашыгы менен тегеректөөнү кабыл албастан биз сандын жакындатылган маанисин катасы эң аз болушу үчүн тегеректөөнүн төмөнкүдөй эрежелерин колдонолу балдар. Биринчи, жакындатылган сандын алынып ташталуучу биринчи цифрасы 5тен кичине болсо, башкача айтканда 0, 1, 2, 3, 4 болсо, анда калтырылган сандын акыркы цифрасы өзү жазылат. Келгиле, мен азыр берилген бөлчөктү 0,1 тактыкка чейин тегеректейин. Анда 0,1 тактыкка чейин тегеректегенде алынып ташталуучу цифра 3. 3 деген 5тен кичине болгондуктан анда тегеректөөдө 5,75 деп эле алам. Демек, болжолду 5,75ге барабар экен. Экинчи эрежесин карап көрөлү балдар.
Эгерде алынып ташталуучу цифра 5тен чоң же барабар болсо, башкача айтканда 5, 6, 7, 8, 9 болсо, анда калтырылган акыркы цифрага 1 кошулуп жазылат. Келгиле карап көрөлүчү. Ушул эле берилген бөлчөктү 0,1 тактыкка чейин тегеректейли. 1000-1 чейин тегеректелген алынып салынуучу цифра бул 6. 6 5тен чоң. Демек, 3 деген цифрага 1ди кошобуз. Көрдүңөрбү? 5тен чоң болгондуктан акыркы цифрага 1 кошулат. Бул учурда болжолдуу 5,754 барабар экен. Демек, сандын жакындатылган маанисин катасы эң аз болуш үчүн тегеректөөнүн ушул эрежелерин пайдаланып, сандарды тегеректеп алсак болот экен. Биз бүгүн силер менен сандын стандарттык түрү менен тааныштык. Сандын стандарттык түрүн жазганды үйрөндүк. Жана ошондой эле сандарды жакындатылган маанилерин табууну үйрөндүк. Мен бүгүн ойлойм, силер бүгүнкү алган билимиңерди, билгичтигиңерди мектептен пайдаланып эсептерди чыгарасыңар деп ойлойм. Анда балдар кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.